Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Мустуунун көрмандары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 9-сентябрда туугандар, Кара суунун Маданият айылында турабыз туугандар. Маданият айылында бүгүнкү көргөзүүдө өспүрүмдөрдү тартып көргөзүп беребиз. Эки өспүрүм жана бир улактын аты. Улактын аты аябай сорундарды кырган, төөдөн баштап машинага чейин таштаган бир балбан чапкан атты көргөзөбүз туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуп, 1-2, 3 номердеги аттарды көрүңүздөр. Азыр мынакей 1-кунандардан баштайлы, 2 жаштагы кунандан баштайбыз туугандар. Ээсине мынакей жетелеп турган акеге дагы суроолорду беребиз. Тайлар кандай экенин сурайлы туугандар. 1 номерде чыккан мына 2 жаштагы кунан экен ака. Мына 2018 деп мына жерде табросу басылып турган өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул кунан боюнча бир мүнөздөмө берип кетпейсизби? Кандай кунан, өзүңүздүн кол балабы же алгансызбы? Кунан бул кол бала. Кол бала, өзүңүздөн? Өзүм өстүрүп чоңойткон колумдан бери. Колундан бери? Бейим баласы. Булун атасы кандай? Атасы мына улак Аламанда жакшы чабылып жүргөн атактуу Жердат, анан Покличка Герман деп коет элем. Ошонун баласы. Ошонун баласы. Ал жакшы пулга Өзбекстанга сатылып кеткен. Өзбекстанга кеткенби? Өзбекстанга саткан. Сыр болбосо канчага кеткен? 2 жыл алдын $5000 кетти. $5000. Ошонун баласы экен да? Ошонун баласы. Биринчи кулуну ушул. Азыр бул кунан мингиби же азобу? Бул кунан кам минилген, өзүчө аз-маз минилген. Аз-маз минилген, а? Бою канча чыгат эке? Бою 1.50'din üstü çıkat. 1.50'din üstü çıkat. 1.55'e çeyin çıkat. 1.50'ine men жооп берем. 1.50 pul санаса боло берет, а? Санаса боло берет. Мынакей туугандар. Ушул кунандын бою 1.50, уривен менен 1.50'нин үстү экен туугандар. Күчтүү аттын баласы деп ээсинин өзүнүн оозунан уктуңуздар. Эми бул кунандын баасы немесин сурап коелучу? Пародасы кандай? Пародасы энеси Карабайыр. Энеси Карабайыр. Атасын немеден анактан келген аттардын немеси эле да. Атасы точно атасынын. Ошо баягы Өзбекстанга келген ат Герман деген, а? Герман немеси болот эле. Атасы чоң ат болгонбу? Чоң ат болгон. Буту колу таза бунун, а? Мынакей туугандар. 1.75 барат эле да. 1.75 барчу беле? Өтө чоң аттын баласы экен да туугандар. Булар асыйына чейин өсөт. Ясыйна ошондо дагы 2 жыл бар да, а? Асыйына чейин өсөт. Асыйынан уже анан кийин эт алып көч байлайт. Жоонорот. Жоонорот. Азыр ушундай болуп өсө берет. Азыр эсе өсө турган малы көкпедеги аркандап неме кылып. Мынакей туугандар. Эми бунун баасын канча деп атасыз? Баасы ошо жакын жерине. Узак айтсаң дагы көп комментарийлар. Комментарий, ар түрдүү комментарий жаышы мүмкүн. Жазышы мүмкүн экен. Ошого жакын жабыштырып эле айтайын, 130 000. 130 000 сом. Кемин кемитип бересиз? Кемин аз-маз кемитип берем. Мынакей туугандар, ушундай жакшы аттын баласы, кол бала, жылкы же болбосо өспүрүмдү таптайм жана тарбиялайм дегендер болсо, алдыда бул акенин номерин коюп койдум. Ошол номер боюнча чаласыздар. 1 номердеги бул кунан 2018 жылы туулган. Мынакей. Баарын сизге тартып көргөздүм. Көкүрөк тарабына өтөлү. Адаттагыдай эле. Бул такаланган эмес азыр, а? Жок, такасы жок. Така көрө элек. Базарга чыккан эмес. Жок, базарга чыккан эмес, а? Базар көрө элек. Кол бала базарга бошчу чыккан эмес. Мынакей туугандар, көрүңүздөр, андыктан чалыңыздар. 1 номердеги бул кунанды сиздерге тартып көргөздүк. Эми номер менен кетели, экинчини көргөзөлү сиздерге. Мынакей туугандар, 2 номердеги мына бул дагы азыр мүнөздөмөсүн сурайлы. Кыял жоруктарын бул аттын ээси өзү айтып берсин. Мынакей кел атат. Бул жылкы боюнча толук маалыматты ээсинин оозунан угайлы туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Бул тайдын немеси? Кунан да, жашы. Бул да кунан. Жанагы менен тең эле экен, а? Ошол менен тең. Бул пародасы башкачараак го дейм. Бул пародасы энеси Данчак. Энеси Данчак. Атасычы? Карабайыр. Энеси Данчак, атасы Карабайыр экен туугандар. Мынакей көрүңүздөр, буту колу таза. Бунун бою аз-маз кичинерээкпи дейм? Бунун бою ошо 1.50 да. 1.50, а? 1.48. 1.48. Неме болот? 1.48, 1.50 экен, а? Мынакей көрүңүздөр достор.
Эми кимдер келсе да өздөрү да өлчөп ченеп алат да туурабы? Анан дагы бийик айтып берки жалганчы болуштун кереги жок. Туура айтасыз. Алар так неме болгон жакшы да. Мынакей тугандар. Ачыгын эле айтып мынакей өзү ээсинин оозунан угуп атасыздар. Мынакей буту колу таза аке. Буту колу таза. Буда табро жок экен. Табро жок. Бул дагы өзүңүздүн кол балабы? Бул бир жакшы неме кылган немелерден алганмын. Бунучу. Ошол азыр сатыкка чыгарып атам муну дагы. Буну дагы сатыкка коюп атасыз. Мында өтө тез жал жорогу неме, тез күлүк. Бул да мингиби же мини элекпи? Минилген, жаш бала минген. Жаш бала минип үйрөткөн экен да. Ооба, колго жакын да. Бир тишин көрбөйлүбү? Тишин көрсөк болот. Тишин көрөлү. Мынакей тугандар, тишин көрүңүздөр, жашын айтыңыздар, жашы 2 жаштагы кунан тугандар мынакей. Эми баарына баасы кызыктырат эке. Баасы кандай болду? Баасы bunun деле мындайлай кылып коеюн. Ошо 120 миң. 120 миң дедиңиз, а? 120 миң. Баасы 120 миң сом экен тугандар. Мен бул аттардын бүгүнкү чыгарылган аттардын доллар менен айтылгандарын жазма түрүндө кылып жазып коем. Доллар менен башка мамлекеттегилер көп сурап жатышат, доллар менен дагы айта кетиңиз деп. Ошон үчүн тугандар бааларды долларга дагы видеонун алдында жазуу түрүндө калтырып өтөм. Ошон үчүн азыр бир атты бир бастырып коелучу мына көлөкө жакка. Бул жакка аттын кунандын басыгын көрүп тугандар баалап алсаңыздар болот. Боюн чыйракпы? Bunun аты Мустанг. Bunun аты Мустангпы? Мынакей тугандар, бул аттын, бул кунандын жарашкан жануар. Атына заты жарашкан Мустанг деп кайманат коюлган экен. Кайманаты Мустанг. Кайманаты Мустанг экен, караңыздар, Мустангтай. Өтө күлүк. Ошондо Мустанг коюлса, буну атасы да күчтүү болгон окшойт. Күчтүү. Улактын аты болгон да? Улактын аты болгон. Мынакей, көрүңүздөр. Жакшы таптап. Үмүт чоңбу? Үмүт чоң, чабан десе келишип чабам десе буларда азыр өспүрүм кол бала. Ушундай кол бала тайларды алам дегендер болсо, эми айткан баадан ошол боюнча калып кетпейт тугандар. Базарга чыккан эмес. Базарга чыккан эмес, а? Аны баасын кемитип алыш эми өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Андыктан тугандар, бул 2-номердеги кунанды, Мустанг кайманатындагы кунанды тартып көргөздүк. Кийинки атты көрүңүздөр, сорунду кырган балбан чапкан ат экен. Аны дагы сиздер менен көргөзүп, мүнөздөмөлөрүн сурап, бааларын сиздерге айтып көргөзүп беребиз. Мынакей тугандар, 3-чү атты сизге тартып көргөзүп берели. Мынакей тугандар, чауып бүгүнкү чыгарылган атты чауып көргөзөбүз, жанынан тартып көргөзөбүз, баскан басыгын көргөзөбүз. Кандай ат экенин сурайбыз тугандар. 3-номердеги бул ат улагына таамай гарантиясы бар ат экен. Азыр ээсинен дагы бул ат боюнча маалымат алалы, кандай ат экенин өзүнүн ээсинин оозунан угайлы тугандар. Ага, бул ат боюнча бир айта кетсеңиз, кандай ат болгон? Айттыңыз жана бир келгенде балбан чабып жүргөн ат деп. Айтып өтүңчү. Аламандын аты болгон. Аламанга чабылып жүргөн. Торпоголактын аты экен да? Торпоголактын аты. Буну мынау белгилүү болгон байкал Жодар чабып аткан ат. Жодардан эсилчө ага ишенишпесе адамдар. Сурашса болот. Сурашса болот. Мынакей тугандар, балбан чабып жүргөн ат экен. Атактуу балбан. Мынакей достор, көрүңүздөр. Төө машина төөгө таштаган. Машинаны уткан. Машинаны уткан. Кандай кичине кай койдун эсеби жок. Эсеби жок экен, а? Мынакей тугандар. Уверенный улакка чабылып жүргөн аттын мынакей сизге тартып көргөзүп атабыз. Атты чапканын азыр дагы бир сынайбыз достор. Буту колу тазалыгы жайындабы? Буту колу таза. Буту колу таза. Азыр мына көкүрөк тарабын өтө жоон экен, а? Эки колдун аралыгы бир карыш.
Таза кара байыр. Ооба. Жашы кандай экен? Жашы 3 асы. 3 асы. 6 жашта экен да? Ооба. Жашы 3 асы 6 жаштагы Булаттын азыр баасын бир жүгүрүп келгенден кийин айталы туугандар. Дагы бир чабып койбойсузбу? Дагы бир чабып койсун. Жылга дейт. Мынакей туугандар, чымын куюн болуп аттын кеткенин көрүңүздөр. Ат бул даяр ат экен. Азыр эми баасын айтабыз. Бул улактын күчтүү аты, балбан чапкан, атактуу балбан чапкан ат. Төө машина жана эсепсиз жандыктарды, сорундарды кырган. Бул аттын баасы канча болду экен азыр угалы? Токтошу жакшы. Токтошу 5. Бул аттын баасын канча деп атасың эми, а? Баасын сом менен айтайын. Сом менен айтыңчы. Жакшы. Алып чабабыз дегендер болсо 250 миң сом. 250 миң сом. Мынакей туугандар, 250 миң сом кеми бар экен. Боюн өлчөп көрдүңүзбү? Бою ошо 1.60-тын 1.55-ине пул санаса болот. 1.55-тен пул санаса болот, а? 60га жакын бирок. 60га жакын. Мындай айландырып тартканда, а? Ооба. Азыр мынакей үстүн тартып көргөзөлү. Буту колу таза экен, а? Бул жактан эле көрүнүп турат. Бели өтө ток. Бели ток, үстү ток. Үстү ток. Мынакей. Курсактуу ат экен болгондо дагы. Курсактуу ат өзү негизи күчтүү ат болот. Мына буттарын дагы көрүңүздөр туугандар. Жакса ээсинин номери экранда туугандар. Чалып байланышыңыздар. Же болбосо торпок төбөлөсө эле ошо торпокто айланып тура берет. Торпок төрөлмөй сайын ошо торпоктон жылбайт да. Ошого үйрөнүп тур да. Ошого үйрөтүлгөн. Жooдар ошого үйрөткөн муну. Мынакей достор көрүңүздөр. Жooдар балбан чапкан атты. Сынаңыздар ат кандай экенин жазыңыздар. Мына алыстан дагы сизге тартып көргөзүп берейин. Аттын турушун, турган турпатын. Кыял жоруу кандай эми ака? Кыял жоруу адаты жок. Адаты жок, теппейт, иштебейт. Жаш балага деле өтө ток бейил. Ток бейил, а? Өтө. Ат эч немеси жок. Тиштеш, пиштеш андай жаман адаты да. Азыр жемге койдуңузбу же кандай? Же улакка даярбы уже? Улакка уже даярданып атат. Даярданып атабы, а? Ооба. Hala ошого чаап нетип, асылып неме болуп атат. Кечинде салкындатып 1-2 саат минилип атат. Суытканча, а? Суытканы. Ошого жакшы. 1-2 чапканга эч нерсе болбойт. Ошого чаап көбү бир чапканга эч нерсе болбойт, чаап көрсөтпөптүр деп Жазышат, жазышат экен. Ошого ответ кылып мына чаап деле көрсөтүп койдум. Ооба, туура кылдыңыз. Мынакей туугандар, кара байыр. Бул үйүргө коюлбаса керек, а? Же коюлганбы? Үйүргө бул жаңа сыйында коюлган экен. Үйүрүнө дагы жакшы. Жаңасы да коюлган. Ооба. Мынакей достор көрүңүздөр. Иштебейт. Жоош экен главный, а? Кайрап алиги бээни карап бузуп неме кылган адат жок. Тыныгы аттык сапат бар да будачы. Мына көрүнүп турат туугандар. Зардалуу ат деп ушуну айтса болот экен. Көрүңүздөр. Таза кара байыр деген улагына чаап. Улагы таамай экен главный, а? Таамай. Эми ат өнөрү менен баланат да экен. Ооба. Буда жаман адат жок, ушу бар болгон өнөрү улакка чуркайт. Эми айыбы барбы бул аттын? Айыбы ушу жем жейт, от жейт ушул айып. Айыбы ошол эле, а? Айыбы жегенде экен да. Айыбы ушу акырында да. Мынакей туугандар, бүгүнкү 3 атты сизге тартып көргөздүк. Аябай жакшы жылкыларды тарттык туугандар. Мактаныш эмес го, бирок мындай ат жаныбар жакшы экен. Ат өзүңүздөргө көрүнүп турат. Андыктан экрандагы номерлерге чалыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыш жаккан болсо эсине байланышыңыздар туугандар. Ушуну менен бүгүнкү көргөзүүнү Муз ТВ каналы, мен атым Замир, соңуна чыгарабыз туугандар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта жолугушалы.